Саламатсыңар балдар. Силер менен 7 класстын алгебра курсунда окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе биз бүгүн сабактын жүрүшүндө эмнелерди үйрөнө тургандыгыбызды сабактын башында айта кетейин. Биз бүгүн жаңы теманы өтөөрдөн мурда алгач өткөн сабак боюнча бир аз материалдарды кайталап алалык, андан кийин биз жаңы тема өтөбүз. Келгиле анда эмесе өткөн сабакты бир аз кайталап алалык. Ал үчүн мен силерге суроо берейин, суроого жооп берип көргүлө. Силер экранда бир мүчөнү бир мүчөгө көбөйтүүнү көрүп турасыңар. Кана балдар, бир мүчөнү бир мүчөгө көбөйткүлөчү жыйынтыгында эмне чыгат болду экен? Биринчи жооппу, экинчиби, үчүнчүбү же төртүнчү жооп туурабы? Кана, сабактын башында алгач бир мүчөнү бир мүчөгө көбөйтүүнү аткарып көрөлү. Аткардыңарбы? Анда эмесе мен силерге туура жоопту көрсөтөйүн. Кана, биз бул жерде бир мүчө катары 2а анан 3b дегенди көрүп турасыңар. 2а өзүнчө бир мүчө, 3b деген өзүнчө бир мүчө. Ушундайбы балдар? 2а 2 жана a'нын көбөйтүндүсүнөн туруп атат. Демек сан менен тамганын көбөйтүндүсү бир мүчө боло алат болчу. Бир мүчөнү бир мүчөгө көбөйтүү үчүн силер эмне кылат элеңер? Сан түрүндөгү же сандуу көбөйтүүчүлөрүн өзүнчө көбөйтүп жазып алабыз. Башкача айтканда 2 менен 3'тү көбөйтсөк 6. Тамга түрүндөгү бөлүгү менен тамга түрүндөгү бөлүгүн көбөйтүп жазып коелу. А менен б'ны көбөйтсөк а, б. Мынакей балдар, биз 2а деген бир мүчөнү 3b деген бир мүчөгө көбөйтсөк 6а, б пайда болду. Туура жооп экинчи жооп экен. Эгерде кимиңер экинчи жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Мен азыр силер менен жаңы теманын алдында бир мүчөнү бир мүчөгө көбөйтүүнү көрсөттүм. Эми балдар, мынакей туура жообу катары 6а деп жазып алмаксыңар. Жазылышын көрдүңөрбү? Анда мен силерге азыр 2 бир мүчөнү көрсөтөйүн. 2аб деген да бир мүчө, b квадрат деген да бир мүчө. Мынакей бир мүчөнү бир мүчөгө көбөйтүүнү аткарып көрөлүк. Жогорудагы мисалдын негизинде эле. Мынакей бул тема менен силер буга чейин эле таанышкан болчусуңар. Бир мүчөнү бир мүчөгө көбөйткөндө жыйынтыгында эмне пайда болот деген суроого силер жооп берген болчусуңар. Келгиле мен ошол материалдар боюнча бир аз кайталап өтөйүн. 2абны b квадратка көбөйтө турган болсок, b'ны b квадратка көбөйтсөк b куб пайда болот. Ошондо 2аб куб пайда болду. Көрүп жатасыңарбы? 2-нин өзүн жаздым, a'нын өзүн жаздым. B'ны b квадратка көбөйтсөм, негиздери бирдей болгондуктан даража көрсөткүчтөрү кошулуп b куб пайда болду. Кийинки бир мүчөлөрдү көрсөтөйүн. 6x квадрат деген да бир мүчө, минус 2x деген да бир мүчө балдар. Келгиле, сандык көбөйтүүчүлөрдүн өзүн көбөйтүп алгач жазып алайын. 6 менен минус 2-ни көбөйтсөм минус 12, x квадратты x'ка көбөйтсөм x куб чыкты. Мына мен бир мүчөнү бир мүчөгө көбөйттүм. X квадратты x'ка көбөйткөндө x куб чыкканын көрүп турасыңар. Эми дагы бир мүчөнү бир мүчөгө көбөйтөйүн. Бир мүчөлөр сан менен тамганын көбөйтүндүсү жана алардын даражаларынан да турат да. Көрдүңөрбү? Мен бир нече бир мүчөлөрдүн түрүн көрсөтүп жатам. Минус 4c куб көбөйтүлгөн b квадратты 5c b кубка көбөйтүп жатабыз. Анда сандык көбөйтүүчүлөрүн көбөйтүп жазайын. Минус 4 менен 5'ти көбөйтсөм минус 20. С куб b квадратты с b кубка көбөйтсөм, с куб менен s'ны көбөйтсөм с 4-чү даража пайда болот. Көрүп жатасыңарбы? А b'нын квадратын b'нын кубуна көбөйтсөм, b'нын 5-чиси пайда болот. Башкача айтканда, негиздери бирдей болсо, даража көрсөткүчтөрү кошулат. Эми балдар, ушул жерден жыйынтыктап көргүлөчү. Мен 3 мисалды карадым. Бир мүчөнү бир мүчөгө көбөйтүүгө карата. Бир мүчөнү бир мүчөгө көбөйткөндө жыйынтыгында эмне келип чыкты? 3 учурда тең эле бир мүчө пайда болду. Көрдүңөрбү? Анда силерде суроо туулат. Бир мүчөнү бир мүчөгө көбөйткөндө бир мүчө пайда болот экен. А бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтсөк эмне пайда болот деген суроо туулат. Көрдүңөрбү? Кайталайм. Биз буга чейин бир мүчөнү бир мүчөгө көбөйтсөк, жыйынтыгында бир мүчөлөр келип чыкты. А мен бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйткөндө эмне келип чыгат деген суроону койдум. Анда эмесе биз бүгүнкү сабакта ушул суроого жооп беребиз. Теманы жазып алгыла. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүү. Кайталайм. Бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүү. Эми балдар, бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүш үчүн мен бир нече бир мүчөлөрдү көрсөтөйүн. Сан өзүнчө бир мүчө боло алат, өзгөрмө өзүнчө бир мүчө боло алат, сан менен өзгөрмөнүн көбөйтүндүлөрү бир мүчө боло алат, жана алардын даражалары да бир мүчө боло алат.
Ошондой эле өткөн сабакта мен силерге түшүндүргөн көп мүчөлөрдөн мисал келтирейинчи. Мынакей бир нече көп мүчөлөрдү көрсөтүп жатам. Көп мүчөлөр 2 мүчө, 3 мүчө, 4 мүчө жана башка болушу мүмкүн. Эми ушул бир мүчө менен көп мүчөнү кантип көбөйтөбүз? Мен бүгүнкү сабакта ушуну силерге үйрөтүшүм керек. Бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүнүн жолун үйрөтөм. Мынакей ал үчүн мен жазып алайын. 12 деген бир мүчөнү көп мүчөгө кантип көбөйтөт экенмин? Сан менен кашаанын ортосуна көбөйтүү белгисин койбой койсок деле болот. Эми көбөйтүш үчүн мына x'ти дагы кашаа менен көбөйтүү белгисин койбой жазып жатам. Бир мүчөлөрдү көп мүчөлөргө көбөйтүүнү чыгарайын. Биринчи мисалдан баштайын, жакшылап көңүл бургула. Бир мүчөнү көп мүчөнүн биринчи мүчөсүнө көбөйтүп атам. 12а. Андан бир мүчөнү 3бга көбөйтөм. Плюс 36b. 12-ни минус 4кө көбөйтсөм, минус 48. Байкадыңарбы балдар? Мен бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүш үчүн эмне кылдым? Дагы жакшылап байкап тургулачы. X'ти 7ге көбөйтөм. 7x. X'ти минус 5x'ка көбөйтөм. Минус 5x квадрат. X'ти 2y ке көбөйтөйүн. Плюс 2xy. Бир нерсени байкап жатасыңарбы? Андан кийин 3y-ти y квадрат x'ка көбөйтөйүн. 3y куб x. Андан 3y-ти 5x'ка көбөйтсөм, минус 5x'ка көбөйтүп жатам да. Минус 15y(x). Андан 3y-ти 2y-ке көбөйтсөм, демек 6y квадрат. Силер бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүнү байкап жатасыңарбы? Эми 4a квадрат y-ти минус 2ax-ка көбөйтөйүн. Демек анда көбөйтсөм, минус 8a куб y(x) пайда болот. Плюс 4a квадрат y менен 9аны көбөйтсөм, 36a куб y пайда болду. Бир нерсени байкадыңарбы балдар? Мен силерге бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүнү көрсөттүм. Анда бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүү деген эмне экен? Мен эрежесин айтайынчы силерге. Мына эрежесин экранга чыгардым. Бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүү үчүн ушул бир мүчөнү көп мүчөнүн ар бир мүчөсүнө көбөйтүп, жана алынган көбөйтүндүлөрдү кошуу керек. Байкадыңарбы? Демек бир мүчөнү көп мүчөнүн ар бир мүчөсүнө көбөйтүшүңөр керек. Жыйынтыгын кошуп коюңуз керек. Анда эмесе ушул теманын өзөгүн түзгөн ушул бир мүчөнү көп мүчөнүгө көбөйтүүгө карата жашоодон элестүү мисал көрсөтөйүнчү. Мына электр жарыгын берүүчү жерден ар бир үйгө өзүнчө жарык келет. Ушундайбы? Бир эле жерден келип жатат. Ушул сыяктуу эле жөн эле элестүү мисал катары бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйткүңөр келсе, ошол бир мүчөнү көп мүчөнүн ар бир мүчөсүнө көбөйтүшүңөр керек. Ар бир үйгө электр жарыгы киргизилгендей эле бир мүчөнү көп мүчөнүн ар бир мүчөсүнө көбөйтүшүңөр керек. Мынакей. Ушул экрандагы слайд аркылуу силер элестүү эсиңерге сактап калганга аракет кылгачы. Ар бир үйгө электр жарыгы киргизилгендей эле бир мүчөнү көп мүчөнүн ар бир мүчөсүнө көбөйтүүбүз керек. Эми балдар, ушул бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүгө карата мына мен жазып койдум. Көнүгүү аткарып көрөлүк. Карагылачы, көбөйтүндүнү көп мүчөгө өзгөрткүлө деген тапшырма силердин окуу китебиңерде бар. Балдар, ушул бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүш үчүн албетте силер алгач бир мүчө деген эмне экендигин, көп мүчө эмне экендигин так билишиңер керек. Бир мүчө сандар, өзгөрмөлөр, сан менен өзгөрмөнүн көбөйтүндүлөрү, алардын даражалары бир мүчө болоорун билишиңер керек. Көп мүчө деген бир мүчөлөрдүн суммасынан турат. Эми келгиле, ушул бүгүнкү биздин теманын өзөгүн түзгөн бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүгө карата тапшырма аткарып көрөлүк. Мынакей, мен силерге көрсөтүп жатам. Карагылачы, минус 4b квадрат кызыл түстө боеп койдум. Бул бир мүчө. Кашаанын ичинде турган көп мүчө. Анда келгиле, бир мүчөнү көп мүчөнүн ар бир мүчөсүнө көбөйтөлү. Минус 4b квадратты 5b квадратка көбөйтсөңөр, минус 20 б'нын канчанчы даражасы чыгат балдар? Албетте б'нын квадратын б'нын квадратына көбөйтсөңөр, б'нын 4-сү чыгат. Андан кийин эмне кылабыз? Минус 4b квадратты минус 3bга көбөйтөбүз. 2 минус же 2 терс санды көбөйтсөк, плюс 10 санга айланат. Плюс 12 б'нын кубу чыгат. Анткени б'нын квадратын б'га көбөйтүп жатам. Эми минус 4b квадратты минус 2ге көбөйтсөм, плюс 8b квадрат чыгат. Байкадыңарбы балдар? Мен көбөйтүндүнү көп мүчөгө өзгөрттүм. Анда ушул жерден дагы бир жолу кайталап өтөйүн. Мынакей, ушул эле мисалдын негизинде карап көрөбүз.
Көп мүчө биринчи турат. Бир мүчө аягында туруп атат. Мына 3а куб минус а квадрат плюс а деген бул көп мүчө. А минус 5а куб деген бул бир мүчө. Көбөйтүүнүн орун алмаштыруу касиети боюнча балдар биринчи бир мүчө алдына кашаанын алдына жазылган учурда кездешет, кашаадан кийин да жазылышы мүмкүн. Эки учур тең эле көп мүчөнү бир мүчөгө көбөйтүүгө арналган. Эми карап көргүлө. Бул жерде деле бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүш үчүн мына силер көрүп тургандай эле көбөйтөбүз. Минус 5а кубту 3а кубка көбөйтүш үчүн жыйынтыгында кандай сан келип чыгат? Оң санбы, терс санбы балдар? Ойлонгулачы. Албетте терс сан келип чыгат. Анткени терс санды оң санга көбөйтүп атпайбызбы? Анда минус 15 а'нын 6 даражасы келип чыгат. Андан кийин экинчи мүчөсүнө көбөйтөйүн. Эки терс санды көбөйтүп жатам. А квадраттын алдында минус турат, байкап жатасыңарбы? 5а кубтун алдында да минус, 2 минус плюска айланып 5а'нын 5 даражасы. Андан кийин минус 5а кубту ага көбөйтсөм терс сан пайда болот. Минус 5а'нын 4-сү. Мынакей, мен бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүнүн бир нече мисалдарын көрсөтүп жатам. Эгер мүмкүн болсо силер ушул мисалдарды дептериңерге жазып калганга аракет кылгыла. Эми балдар, бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүнүн дагы бир жолу эрежесин кайталап өтөйүн. Жогорудагы эки мисалдын негизинде байкап тургула. Бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүү үчүн ушул бир мүчөнү көп мүчөнүн ар бир мүчөсүнө көбөйтүп жана алынган көбөйтүндүлөрдү кошуу керек. Түшүндүңөрбү? Анда силерге суроо. Кана балдар, ойлонуп туруп туура жоопту таап көргүлөчү. Бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүнү аткаргыла. Тапшырманын шартында окуу китепте жөн гана көбөйтүүнү аткаргыла деп берилет. Кана, 4 жооптун ичинен кайсынысын туура деп эсептесеңер, ошол жооптун номерин дептериңерге жазып алгыла. Мен силерге туура жоопту көрсөтөйүн. Бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүгө арналган тапшырма болчу. Мынакей, 2х деген бул бир мүчө. 3х плюс 2 деген бул бир мүчөлөрдүн суммасынан турат да, ошондуктан бул көп мүчө. Байкап жатасыңарбы? Бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүгө арналган тапшырма болчу. Анда көбөйтүүнү аткаралык. 2х'ты 3х'ка көбөйтмөксүңөр, плюс 2х'ты 2ге көбөйтмөксүңөр. Анда жыйынтыгында 2х'ты 3х'ка көбөйтсөк, бир мүчөнү бир мүчөгө көбөйтүүнү билесиңер да. 6х квадрат келип чыкмак. Аны жазып коеюн. Плюс андан кийин 2х'ты 2ге көбөйтсөңөр 4х пайда болот. Аны жазып коеюн. Плюс белгисинин өзүн көчүрүп жазайын. Мынакей, туура жообу 6х квадрат плюс 4х экен. Жооптордун арасында 3-чү жооп туура жооп экен. Көрдүңөрбү? Анда туура жообун жооп кылып жазасыңар. Жообу 6х квадрат плюс 4х. Мынакей балдар, силер азыр көбөйтүүнү аткардыңар. Башкача айтканда, бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйттүңөр. Эми ушунун геометриялык маанисин көрсөтөйүнчү балдар. Ал үчүн силер эки тик бурчтукту көрүп турасыңар. Туурасы А, узуну Б болгон жана узуну С болгон. Мен биринчи учурда жашыл түстөгү тик бурчтукту өзүнчө жазып алайынчы. Туурасын А кылайын, узунун Б кылайын. Андан кийин көк түстөгүн өзүнчө жазайын. Биринчинин аянтын S1 болсун. Экинчинин деле туурасы А, узуну С балдар. Мунукун S2 болсун дейин. Эми S1'ди таба турган болсом, узунун туурасына көбөйтүп коем. Ушундайбы? S2'ни таба турган болсом, A'ны S'га көбөйтүп коем. Эми балдар, мен бир эле фигураны эки бөлүктөн турган учурда эки бөлүктүн суммасынан турарын билесиңер, аянттарынын суммасынан. Мен ушуларды бир бүтүн кылып карайынчы. Анда туурасы А болот, узуну эмне болот балдар? Албетте, узуну Б плюс С болот. Ушундайбы? Анда бул тик бурчтуктун аянтын табыш үчүн S дей турган болсом, бул А көбөйтүү Б плюс S'га барабар. Эми ушул жерден бир нерсени байкадыңарбы? Ушул силер көрүп турган S деген тик бурчтуктун аянты, силер көрүп турган S1, S2 аянтка ээ болгон эки тик бурчтуктун аянттарынын суммасынан турат. Башкача айтканда S барабар S1 плюс S2. Анда келгиле ордуна коюп көрөлү. S дегендин ордуна А көбөйтүлгөн Б плюс S'ны коеюн. S1'дин ордуна А Б'ны коеюн. S2'нин ордуна А S'ны коеюн. Силер билген белгилүү болгон бир формула келип чыкты балдар. Бул
А көбөйтүлгөн Б плюс С болсо, бул барабар болот АБ плюс АСга. Бул формула менен силер буга чейин эле тааныш болчусуңар балдар. Бул көбөйтүүнүн кошууга карата бөлүштүрүү касиети. Кайталайм. Экранда силер көрүп турган формула көбөйтүүнүн кошууга карата бөлүштүрүү касиети болчу. Ушул эле касиет биз бүгүн өтүп аткан тема менен кандай байланышты? Ооба балдар, бул жерде силер көрүп турган А деген бир мүчөнүн ролунда туруп атат, Б плюс С деген бул көп мүчөнүн ролунда туруп атат. Көрдүңөрбү? Бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүгө карата бир мисал катары карасак болот экен. Демек силер бул формула менен буга чейин эле тааныш болчусуңар. Бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүнүн, айрым учуру катары көбөйтүүнүн бөлүштүрүү касиетин көрдүк. Эми балдар, силерге суроо. Белгисиз бир мүчөлөрдү тапкыла деген суроо берип жатам. Карагылачы. 6х квадрат плюс 21х деген бул көп мүчө. Үч бурчтуктун ордунда бир мүчө бар, квадраттын ордунда бир мүчө бар. Силер эки бир мүчөнү табышыңар керек. Кана ойлонгулачы. Бош же үч бурчтук менен төрт бурчтуктун ордунда кайсы бир мүчөлөр бар деп ойлойсуңар? Бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүгө арналган дагы бир тапшырма сунуш кылдым. Туура деп эсептеген жообуңардын номерин дептериңерге жазып алгыла. Кана ойлонуп көрөбүз балдар. 6х квадрат плюс 21х чыгыш үчүн үч бурчтуктун ордунда кайсы бир мүчө болот деп ойлойсуңар? Квадраттын ордунда кайсы бир мүчө болот деп ойлойсуңар? Таап көргүлөчү. Таптыңарбы? Анда силер туура деп эсептеген жооптун номерин дептериңерге жазгыла, мен силерге туура жоопту көрсөтөйүн. Мынакей балдар, бул көп мүчө, бул үч бурчтук бир мүчө, бул кашаанын ичи көп мүчө. Эми бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйткөндө силерде эки бир мүчө белгисиз болуп жатат. Биздин максат ушул экөөнү табышыбыз керек. Келгиле үч бурчтукту алгач издеп көрөйүн. Ал үчүн ортосунда көбөйтүү бар деп эсептейсиңер да. 2х'ты кайсы бир мүчөгө көбөйткөндө 6х квадрат чыгат балдар? Кана? 2х'ты кайсыл бир мүчөгө көбөйткөндө 6х квадрат чыгат. Ооба балдар. Үч бурчтуктун ордунда 3х болгондо 6х квадрат чыгат. Анткени 3х'ты 2х'ка көбөйтсөңөр 6х квадрат болмок. Мынакей, үч бурчтуктун ордунда 3х деген бир мүчө экен. Эми квадраттын ордун табалычы. 3х'ты кайсыл бир мүчөгө көбөйтсөк 21х чыгат. Ойлонгулачы. 3х'ты кайсыл бир мүчөгө көбөйтсөңөр 21х чыгат. Ооба балдар. Квадраттын ордуна 7ге барабар болгондо, анткени 7-ни 3х'ка көбөйтсөңөр 21х чыкмак. Көрдүңөрбү? Демек квадраттын ордунда 7 экен. Туура жооп биринчи жооп экен. Эгерде кимиңер биринчи жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Жообу 3х, анан 7 деген жооп туура келмек. Эми балдар, ушул бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүгө карата теңдемени да чыгарсак болот. Мен азыр теңдеменин чыгарылышын көрсөтүп өтөйүн, жакшылап карап тургула, жөн эле байкоо салгыла. Ал үчүн бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтөбүз да. 1,5x'ты 3кө көбөйтсөм 4,5x чыгат. 1,5'ти x'ти 2x'ка көбөйтсөм 3х квадрат чыгат. Андайын оң жагында дагы 3x'ты x'ка көбөйтсөм 3х квадрат чыкты. 3x'ты 1ге көбөйтсөм 3х чыкты. Минус 30'тун өзүн жазабыз. Эми окшош кошулуучуларды топтойбуз. Ал үчүн барабардыктын бир жагын алып өттүк. 3х квадратты сол жагына алып өтсөм минус белгидей өттү. Плюс 3x'ты алып өтсөм минус 3х болуп өттү. Минус 30'тун өзү калды. Плюс 3х квадрат менен минус 3х квадраттын суммасы 0-гө барабар балдар. 4,5x'тан 3x'ты кемитсем 1,5x чыгат. Мындан x барабар минус 20 экени келип чыкты. Минус 30'ту 1,5ге бөлдүк да. Бул теңдеменин жообу минус 20-га барабар. Бул жерде да мен бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүнү пайдаландым. Эми балдар, сабакты жыйынтыктайлык. Бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүнү кайсыл учурда колдондук? Ооба балдар, туюнтманы жөнөкөйлөтүүдө, теңдештикти далилдөөдө да колдоносуңар. Муну өз алдыңарча чыгарасыңар. Туюнтманын маанисин табууда да колдоносуңар. Жана ошондой эле теңдемени чыгарууда колдоносуңар. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта мен силерге бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүгө карата көнүгүүлөрдү аткартканга аракет кылдым. Демек ушул бүгүнкү сабакта алган билимиңерди мындан ары да колдонуп, окуу китебиндеги тапшырмаларды аткарып, көндүмдөрүңөрдү калыптандыргыла.
Кайрадан силер менен эфир аркылуу жолугушканча коштошолу, саламатта калгыла.